Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр кут болсун. Бүгүнкү сабактын темасы Касым Тыныстановдун өмүрү, чыгармачылык жолу. Сабактын максаты Касым Тыныстановдун өмүрү, басып өткөн жолу, чыгармачылыгы менен таанышасыңар. Тыныстановдун көпкырдуу таланты, жаратмандык ишмердүүлүгү жөнүндө билесиңер. Касым Тыныстанов Ысык көл районундагы Чырпыкты айылында 1901 жылдын 10 сентябрында дүйнөгө келген. Ата-энесинин тек жайы, турмуш абалы туурасында так маалымат жок. Касым 7 жашка чыкканда эле атасы сабатын ачат. 1909-1912 жылдарда Чырпыктыда мусулманча окуп, андан кийин Сазановка айылындагы өзбек медресесине кирет. 1914-1916 жылдары Караколдогу Орус түзем мектебинде окуп, аздыр көптүр орус маданияты, адабияты менен таанышат. Бул мектеп Тыныстановдун келечектеги бүт чыгармачылык ишине табылгыс көрөңгү болгону талашсыз. 1916 жылкы боштондук күрөштө бөтөн жерге качкан караламан калктын арасында Тыныстанын да үй бүлөсү бар. Бирок анын бала чакасынан үркүндө кимдер болгону, бул жылдарда кандайча, кантип жан багып күн көргөнү туурасында так маалымат жок. 1920-24 жылдары Өрис, Ак жол гезиттеринде, Жас кайрат, Сана журналдарында кызматкер болот. 1927 жылы Кыргыз Автономиялык Республикасынын эл агартуу комиссары болуп тайындалып 3 жыл иштейт. Ушул эле убакта Жаңы маданият журналынын редактору, 30-37 жылдары Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер, 2-3 ай анын директору болуп эмгектенет. Кыргыз педагогикалык институтунда дарс окуйт. Жергебизде эң биринчи жолу Касым Тыныстановго 1932 жылы доценттик, 1936 жылы профессордук илимий наам берилген. Касым Тыныстанов кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, азыркы кыргыз адабиятынын негиз салгандардын бири, акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, журналист, биринчи кыргыз профессору. Касым Тыныстанов 1924 жылы окуу китебин түзүп, 26 жылы чоңдор үчүн алипбей, 27 жылы эне тилибиз, 33 жылы социалдык экономикалык сөздүк, 34 жылы кыргыз тилинин морфологиясы, 36 жылы кыргыз тилинин синтаксисин жараткан. Ошондой эле эне тили, жаңы айыл, тил сабаты, кыргыз адабий тилинин жаңы долбоору, жаңы алфавит түзүүнүн жаңы принциптери, биздин тил жана башка ушул сыяктуу макала эмгектерди жазган. Орошон ойлорго баш оту менен кирип кеткен Касым Тыныстанов 2-3 эр азаматтын жумушун жалгыз өзү аткарып, суткасына 18 сааттан иштеп, бир эле убакта бир нече жерде эмгектенет. Бирок чыган окумуштууну тагдырдын тамашасы улам чакмак алып калчап, акыры эл душманы деген жалган жалаа жабылып, 37 гана чыкканда атылып кеткен. Үйгө тапшырма балдар. Ал кандайча болду? Эмне үчүн атылып кеткен? Китептен 15-23 беттерди окуп чыгып айтып беребиз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.